лекциянын темасы эгемендүү Кыргызстандын социалдык, экономикалык жана руханий турмушу. Эгемендүү Кыргызстандын социалдык, экономикалык жана руханий турмушу. 1991 жылы Кыргыз Республикасы саясий эгемендүүлүккө көз карандысыздыкка жетишкен. Бирок экономикалык жактан анын өнүгүүсү башка республикалар менен тыгыз байланышта болгон. Анткени өзүңөргө белгилүү Советтер Союзунун мезгилинде эл чарбасында бирдиктүү экономикалык комплекс түзүлгөн. Кыргызстанда чыгарылган продукциянын айрымдары, деталдары бөлөк республикаларда чыгарылган. Кыргызстандагы өз кезегинде бөлөк республикаларда чыгарылып аткан продукцияларга ар кандай тетиктерди өндүрүп берип турган. Негизинен алганда Союз мезгилинде Кыргызстан чийки зат берүүчү республика катарында болуп калып, негизинен даяр продукция бөлөк республикаларда чыгып, ошол даяр продукциялардын үзүрүн башка республикалар көрүп келген. Көз каранды эмес мамлекеттер жарыялангандан кийин Союз мезгилинде түзүлүп калган экономикалык байланыштар үзгүлтүккө учураган. Ошондон кийин Кыргызстандагы өзгөчө өнөр жай ишканалары биринин артынан экинчиси токтой баштаган. 1991 жылы Кыргызстандын экономикасындагы жумшалган каражаттар өзүн өзү актабай калган. Өзгөчө энергетика, машина куруу, жеңил өнөр жай тармактары акырындык менен кыйроого учураган. 1992 жылы Россия Федерациясы бааларды эркин кое берген. Мына ошондон кийин союздук республикалардын, ошонун ичинен Кыргызстандын экономикалык абалы өтө оордогон. Негизинен бартердик алмашуу, республикалар ортосунда бартердик алмашуу башталган. Мунушундан кийин көп жылдап топтолгон материалдык байлыктар, ресурстар, завод, фабрикалардын өздөрү талоонго учурай баштаган. Абалдан чыгуунун бир гана жолу бул рынок экономикасына өтүү керек болгон. 1991 жылы 20 декабрда Кыргыз Республикасында менчиктештирүү саясатын жүргүзүү иши башталган. Союздук мезгилде өндүрүш каражаттары негизинен мамлекеттин менчиги болуп калган. Мамлекеттик менчик бир мезгилде өзүнүн натыйжалуулугун көрсөтсө, кийинки жылдары тагыраак айтканда 1960-70 жылдардан баштап өзүнүн натыйжалуулугун таптакыр жоготкон. Товар өндүрүүгө кеткен чыгым товардын өзүнө турган наркына караганда бир топ эсе жогорулап кеткен. Мисалы, Кыргызстандын айыл чарбасында дан өсүмдүктөрүн өстүрүү 2 эсеге кымбат турган. Ал эми жашылча жемиш өстүрүү 5 эсеге кымбаттап кеткен. Мына ушундай көрүнүш өндүрүштүн башка тармактарына дагы тиешелүү болгон. Тарыхта белгилүү Советтер Союзу 60 жылдардан баштап эле өзүнүн элин дан азыктары менен камсыз кыла албай калып, жылына 40 миллион тоннадан ашык эгинди ушул Канададан сатып алып турган. Бул өзү социалисттик чарба жүргүзүүнүн терең кризиске учурагандыгынан кабар берет. Кыргызстанда менчиктештирүү жүрүүдө ошол социалисттик менчик деп эсептелген мамлекеттик менчиктин баардыгын тең реформалоо жөнүндө чечим кабыл алынган. Бир гана токойлор, жаратылыш байлыктары, суулар менчиктештирилбейт. Ал эми калган байлыктардын баарын менчиктештирүү жөнүндө чечим кабыл алган. Менчиктештирүү Кыргызстанда 2
etapta ötkөн. Birinci etap 1991 жылдан 1993 жылга чейин, экинчиси 93 жылдан 95-96 жылдарга чейин. Биринчи этапта негизинен менчиктештирүүнүн жүрүшүндө элдин кызыкчылыгы, карапайым эмгекчи элдин кызыкчылыгы эске алынган эмес. Биринчи этабында негизинен бийликте турган адамдар ошол бийлигинен пайдаланып социалисттик менчиктин, мамлекеттик менчиктин көпчүлүгүн арзан баада башаламандык менен өздөрүнө ыйгарууга, жакындарына бөлүштүрүп берүүгө, аны ыңгайлуу кылып сатууга болгон аракеттерин жумшаган. Ошол мезгилде эле ушул менчиктештирүүнүн эң негизги документтеринин бири катарында купондор таратылган, бирок карапайым эл бул купондор маанилүү документ экендигин, менчик ээси кыла турган документ экендигин түшүнбөй, аны болбос акчага сатып жиберген учурлары дагы көп болгон. Белгилеп кете турган нерсе менчиктештирүүнүн биринчи этабы элдин кызыкчылыгын көздөгөн эмес. Мына менчиктештирүүнүн ушундай жүрүшүнөн улам 1994 жылы Кыргызстандын өкмөтү, президенти муну кандайдыр бир деңгээлде жолго салууга аракет кылып, атайы иш-чараларды көргөн. Экинчи этабында карапайым элдин кызыкчылыгын коргоого, карапайым элдерди көбүнчө менчик ээси кылууга аракеттер жүргөн. Бирок ошондой болсо дагы биринчи этаптагы жүргүзүлгөн тартип бузуулар экинчи этапта дагы кайталанган. Кыргызстанда 378 ишкана менчиктештирилген. Натыйжада бул ишканалардын көпчүлүгү акционердик коомдорго, кооперативтерге, айрымдары жеке адамдарга тиешелүү болуп калган. 1991-96 жылдагы менчиктештирүүнүн натыйжасында Кыргызстандагы өндүрүлгөн продукциялардын 50%-ин мамлекеттик эмес ишканалар жүргүзүп калган. Тагыраак айтканда, акционердик коомдор, жеке менчик ишканалар ушул менчиктештирүүдө алардын үлүшү көбөйгөн. Айыл чарбасында дагы менчиктештирүү адегенде чоң мыйзам бузуулар менен жүргүзүлгөн. Баягы Союз мезгилинде чогулган материалдык байлык, малдын башы, короо сарайлар, складтар талоонго түшкөн. Бул жерде дагы айыл чарбасынын жетекчилери биринчи кезекте өздөрүнүн кызыкчылыктарын көздөгөндүгү айкын болгон. 1991 жылы жүргүзүлгөн реформанын натыйжасында айыл чарбасындагы рентабелдүүлүгү төмөн колхоздордун бардыгы тең совхоздор менчиктештирилсин деген атайы чечим чыккан. Рентабелдүүлүгү 15-25%тен төмөн колхоздор менчиктештирилген. Бул жерде дагы чоң башаламандык жүргөн. Менчиктештирүүнүн жүрүшүндө ушул айыл чарбасында дыйкан чарбалары, фермер чарбалары, кооперативдер, акционердик коомдор түзүлө баштаган. Мына менчиктештирүүнүн жүрүшүндөгү башаламандыктын кезепетинен менчиктештирүү активдүү жүрүп аткан 1994 жылы Кыргызстандын айыл чарбасында 7,5 миллион кой болгон. Bir жылдан кийин эле бул койдун башы 4,5 миллионго түшкөн. Демек, аз эле бир эле жылдын ичинде Кыргызстанда 3 миллион кой жок болгон. Кой товар алмашуунун эквивалентине алмашкан. Ошол койлорду ветеринардык жактан
кароо эрежелери buzulgandыкtan эмгекчилерге оорлук койлорду таратуу, бруцеллез болуп аткан койлорду таратып жиберүү, бөлөк малды таратып жиберүү фактылары болгон. Натыйжада кой алган адамдар ошол оорлуу малды багып атып, анын оорусун өзүнө жугузуп алып, ошол андан азап тарткан учурлар көп болгон. Менчиктештирүүнүн натыйжасында 1993 жылы айыл чарба продукцияларынын 52% ошол менчиктештирилген чарбаларга туура келип калган. Агрардык реформанын натыйжасында Кыргызстандын айыл чарбасында мамлекеттик менчикке карата монополия жоюлуп, көп укулаттуу экономика түзүлгөн. Айыл эмгекчилеринин арасында менчик ээси болуу сезими пайда болгон. Алар өндүрүшкө жакындаган. Жеке менчиктин киргизилиши дыйкандардын жана малчылардын өндүрүштү көтөрүүгө кылган аракетин жогорулаткан. Эркин баалардын коюлушу менен дыйкандар дагы продукцияны көбүрөөк өндүрүүгө, аны ашыгын базарга сатууга кызыктар болгон. Жетишкендиктерге караганда агрардык реформанын жүрүшүндө көптөгөн зыяндуу көрүнүштөр болгон. Биринчиден, Совет мезгилинде курулган материалдык техникалык база талоонго түшкөн. Эң сонун курулуштар, кашарлар ошол менчикке чыгарылып, аны малдын башын көбөйтүү үчүн пайдаланбастан, аларды бузуп кетүү процесси, анын материалдарын башка максатка колдонуу, сатуу иши өтө көбөйүп кеткен. Айыл чарбасынын материалдык техникалык базасынын негизин түзгөн техника талап тоноого учураган. Союздан айыл чарба машиналарынын тетиктери келбей калгандыктан менчикке чыгарылган тракторлор, айыл чарба машиналарынын баардыгы тең бузулуп, четинен иштен чыга баштаган. Биз жогоруда белгилегендей, менчиктештирүүнүн натыйжасында малдын башы, анын продуктуулугу кескин түрдө төмөндөп кеткен. Механизациялоо иши артка чегинип, негизинен айыл чарба жумуштары кол менен бүтүрүлө баштаган. Көпчүлүк айдоо жерлери айдалбай ээн калган. Негизинен айыл жеринде менчиктештирүүнүн натыйжасында жумушсуздук күчөп, элдердин жакырчылыгы мурда болуп көрбөгөндөй деңгээлге төмөндөгөн. 1998 жылы референдум жүргүзүлүп, жерге жеке менчик киргизилген. Ал эми 2000 жылдан баштап жерди сатууга жана сатып алууга улуксаат берилген. Ошентип айыл чарбасында жүргүзүлгөн реформанын натыйжасында 2002 жылы айыл чарбасында өндүрүлгөн продукцияларынын 90% ушул жаңы түзүлгөн дыйкан, фермер чарбаларына, акционердик коомдорго жана кооперативдердин үлүшүнө туура келген. Эми эгемендүү Кыргызстандын руханий маданиятына кыскача токтололу. Эгемендүүлүктүн жылдарында руханий маданияттын негизин түзгөн билим берүүгө өзгөчө көңүл бурулган. Бул тармакты реформалоо үчүн 1992 жылы билим берүү жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Натыйжада өлкөдө жаңы типтеги мамлекеттик жана жеке менчик мектептер, лицейлер, гимназиялар, ошондой эле жогорку окуу жайлары пайда болгон. Билим берүүчү окуу жайларда Кыргызстанда 1 миллион 100 миңден ашык окуучу студенттер билим алган. Аларга 100 миңден ашуун мугалим, профессор, окутуучулар сабак берген.
Mектептин материалдык техникалык базасын чыңдоого, жаңы мектептердин имараттарын курууга көңүл бурулган. Жаңы университеттер ачылып, эл аралык жогорку окуу жайлары иштей баштаган. Эгемендүүлүктүн жылдарында Кыргызстандын жогорку окуу жайларынын саны 52-ге жетип, аларда 60 миңдей студент 250 адистик боюнча билим алган. 2012-2013 окуу жылдарында жогорку окуу жайлары 2 баскычтуу, тактап айтканда бакалавр жана магистрлерди даярдоого өткөн. Ал эми жалпы билим берүүчү орто мектептерде 3 баскычтуу билим берүү ишке ашырылган. Кыргызстанда 100ден ашык атайын кесиптик техникалык окуу жайлары иштеген. Аларда 30 миңден ашык жаштар кесиптик билим алган. Бирок жогорку окуу жайларынын бүтүрүүчүлөрүн, ошондой эле атайын кесиптик техникалык окуу жайларды бүтүргөн адистерди ишке орноштуруу маселеси чечилбей келүүдө. Азыркы учурда Кыргызстанда илим тармагын реформалоого, илимдин турмуш менен байланышын чыңдоого, илимий изилдөөлөрдүн натыйжалуулугун көтөрүүгө өзгөчө көңүл бурулууда. Эгемендүүлүктүн шартында кыргыз элинин өз тарыхына болгон кызыгуусу жогорулады. Кыргызстан тарыхы бардык окуу жайларында милдеттүү түрдө окутула баштады. Жаңы муундагы оригиналдуу окуу китептери жазылды. Кыргызстандыктардын патриоттук рухун көтөрүү максатында, тарыхка болгон кызыгуусун канааттандыруу максатында Ош шаарынын 3000 жылдыгы, 1995 жылы Манас эпосунун 1000 жылдыгы, 2003 жылы Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 2200 жылдыгы, 2016 жылы Жусуп Баласагындын 1000 жылдыгы, ушул эле жылы Кыргыз элинин улуттук боштондук үчүн күрөшүнүн 100 жылдыгы белгиленди. Кыргыз элинин көз карансыздыгы, жеринин бүтүндүгү үчүн, кыргыз мамлекеттүүлүгү үчүн күрөшкөн инсандар тарыхта өз ордун тапты. Айрымдарына эстеликтер орнотулду. Эгемендүүлүк шартында Кыргызстанда адабият менен искусствода жаңы нукта акырындык менен өнүгө баштады. Ата-бабалардан калган улуу мурастарга өзгөчө көңүл бурулууда. Аларды кайрадан жаңылоо иши жүрүп жатат. Манасчылардын, төкмө акындардын жаңы мууну калыптанып өнүгүүдө. Таласта Манас ордо, Бишкекте Манас айылы курулду. Искусствонун очоктору, театрлар менен музейлердин иштери жанданууда. Жазуучулар менен акындар тарыхты, турмушту реалдуу чагылдырган, тарбиялык мааниси жогору чыгармаларды жаратууга аракет кылууда. Кыргыз кино чеберлеринин да жаңы мууну өсүп чыгууда. Жыйынтыктап айтканда, эгемендүүлүктүн шартында кыргызстандыктар өлкөбүздүн экономикалык, социалдык жана маданий жактан өнүгүшүнө аракет жасоодо. Бул аракеттер Кыргызстанды өнүккөн мамлекеттердин катарына кошот деген ишеничибиз чоң.